Бексултан Мураталиев 7707 аскер бөлүгүнүн жаш жоокери. Ал Ош облусунун Араван районунан өзүнүн атуулдук милдетин аткарууга, мекенин, элин жана Кыргыз Республикасынын конституциясын коргоо милдетин аткарууга келген. Кызматыбыз жакшы өтүп жатабыз. Мына бүгүн ант бердик. Ушу берген антыбызга так кызматыбызды аткарабыз деп мен ишенем. Мен мындан кийинки келе турган жаш муундарга да айтарым. Силер да келгиле, кызмат кылгыла, ата мекенди коргогула. Ошо кызматта эч кыйынчылыктар болбойт. Ошо келип кызматыңар так жана бирдүүлүк менен аткарып кеткиле. Таяр Өмүрбекович, Кыргыз элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант берем. Кыргыз Республикасынын конституциянын мыйзамдарын, аскердик уставтардын талаптарын, жана командирлер менен башчылардын буйруктарын так аткарууга ант берем. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер кызматын өтөө үчүн жыл сайын күз жана жаз айларында 18 жаштан 27 жашка чейинки кыргызстандык жарандар аскердик кызматка чакырылат. 1 айлык даярдыктан кийин жоокерлер салтанаттуу сапка тизилип, Кыргыз Республикасынын гимнин угушуп, андан соң мекенге кызмат кылууга өз убадаларын беришти. Катарда жоокер Алмазбек уулу Нурмамат Кыргыз элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Кыргыз Республикасынын конституциясынын мыйзамдарын, аскердик уставтардын талаптарын жана командирлер менен башчылардын буйруктарын так аткарууга ант беремин. Кыргызстандын көз карандысын коргоо үчүн өз күчүмдү, эгерде керек болсо өмүрүмдү да аябууга ант беремин. Бүгүн салтанаттуу түрдө ант берип жатып, ата-бабаларыбыздын эл жер үчүн канчалаган кандуу согуштарда эрдиктер жасаганы эске түшөт. Ошол баатырлардын тукуму биз. Алар биз үчүн өз өмүрүн арнаган. Мына кезек келип биз да колубузга курал алып, мекенди коргоп, элдин ишенимин актай турган эр азамат жоокер болдук. Тайманбас эр жүрөк элбиз. Туң бийиктен түшпөгөн, мекеним бар ата-бабам түптөгөн, баатыр кандуу жаштар турса артыңда, мекен болот бул ааламда гүлдөгөн. Биз Кыргызстандын тынчтыгы, бейпилдиги жана өркүндөп өсүүсүнө өз салымыбызды кошуп, ишеничиңиздерди актайбыз деп убада беребиз. Жаш жоокерлер алгач даярдыктан өтүп, андан кийин ар кайсы аскер бөлүктөрүнө жөнөтүлөт. Бул жараянда алардын саламаттыгы жана ден соолугу текшерилет. Ошондой эле ар кандай кесиптик жөндөмдүүлүктөрү да эске алынат. Күзгү жана жазгы чакырыктар Кыргызстандын коргонуу күчтөрүн толуктоо жана армиянын оперативдүү даярдыгын жогорулатуу максатында өткөрүлөт. Бул чакырыктар өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоо жана жаштардын мекенге болгон сүйүүсүн арттыруу, патриоттук сезимин ойготууда маанилүү роль ойнойт. Шахрихан Мамажусупова, Расул Акматов, жаңылыктар.